Антан тренировкага баратам, бетимде SPF-ка. Бет көзүм бираз шишип калган, очки кийем, кепка кийем. Баягы рилске аябай көп комментарий келиптир. Аял дайыма даяр болуш керек деген сөзсүз жооп тартам. Уландысы болот, дагы түшүндүрөм. Негизичи айымдар, эгерде бирөөгө таарынып атсаңар, разочарование болот атсаңар, мен бул адамдан мындай күткөн эмесмин деп жакын досторуңарды, туугандарыңарды, жолдошуңарды моралдык жактан жоготуп койсоңор, эгерде байланыш үзүлүп калса, катышпай калсаңар, сүйлөшпөй калсаңар, ошого переживать этип атсаңар, мен мынтип айтар элем, биз бул дүйнөгө жалгыз келебиз дагы жалгыз кетебиз. Ошол нерсени жакшы түшүнүп биле алган адам эч качан жалгыз болгондон коркпойт. Бул жалгыздыкка үгүттөө эмес, бул күчтүү болууга үгүттөө. Эгерде сен ошол жашоонун жөнөкөй принциптерин түшүнсөң, кички балага окшоп бир нерсени күтпөйсүң, ыйлабайсың, таарынбайсың, разочарование болбойсуң. Ошо детский позицияда жашайт да көп адамчы. Ошо детский позиция, инфантилизмден чыкса, анан гана жашоо башка боёкко боелот. Ошон үчүн эч качан эч кимден эч нерсе күтпөгүлө. Жалгыздык бул адамдын нормалдуу абалы.